Арыбаңыздар, урматтуу УТРК Талас жана анын YouTube каналынын көрөрмандары, биз бүгүн УТРК Таласта подкастыбызды дагы кезектеги чыгарылышын баштадык. Бүгүнкү биздин маектөрүбүздө өзгөчө коногубуз бар. Кыргызстан Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргызстан журналисттер союзунун мүчөсү, белгилүү жазуучу чоң атабыз Кесексары Исаков агайыбыз. Кош келипсиз агай биздин маектөрүбүзгө. Жакшы жүрөсүзбү? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр, ден соолук. Мен өмүрдүн усак жолун басып өттүм. Эми мына 90 Думбо согосун аттап өткөн адаммын. Бир эсептен сиздердин чакырганыңыздарга чоң рахмат. Анткени биз көп нерсени, жаңы нерсени ачкан менен көп эски нерсени жоготуп алып атабыз. Мен азыр өкүнүп атам. Эгерде биздин адамдар мурдагы өткөн айрым акылман сөзмөр адамдардын ой пикирин алып калса, анда тарыхка жакшы бир из калтырмак. Азыр ошол жагын унутуп калып, кечиреги өкүнүп атабыз. Анан мен да Кудайга шүгүр, улуулук катарында эл журтка айта турган сөзүм бар. Ошону сиздердин жардамыңыздар менен айтып билдирип койгум келип отурат да. Чоң рахмат, бизге атайын ишенип, ушул биздин маектөрүбүзгө келип, ушундай ден соолугуңузга карабай, азыр канча курагыңыз канчага келип калды азыр? Азыр мен 91-жашты жашап атам. Анан ушул убакка чейин бекер карап отурган киши эмесмин. Бирок карлык деген ушул экен, акырындап баарынан алыстатып атат да. Эң негизгиси менин курагым, мен эрмектеше турган кишим жок. Өкүнүп атам. Бирок пешенеге жазылгандан эч ким аттап качып кутула алган эмес. Анан Алла Таала мага дагы канча күн берет, ал белгисизчи. Жакшы, агай, бүгүн ушул сиздер менен сиз 3 доорду көрүп калган адамсыз. Анан ошондон улам атайын ушул төмөндө бере турган суроолорду ушул сизге атайын ушу Талас өрөөнүнөн карап олтуруп, анан сизге багыттайлы ушул мындай ардактуу аксакалыбыз, сөз баккан адам катары ушул биздин акыркы кездеги каада салттарды колдонуу, баягы ата бабалар алып келаткан, аздектеп алып келаткан каада салттарды колдонуу, нарк насилдерди алып жүрүү боюнча биздин бүгүнкү абалыбыз кандай? Азыр жана кичине эскертип кеттим окшойт. Көп жаңылыктарды ачкан менен эски салт боюнча бир топ нерсени жоготуп алып атабыз да. Дүйнөдө миңдеген калк жашайт. Ар бир калктын өзүнүн каада салты бар. Бирин бири кайталабаган каада салт да. Мына биз түрк атанын уругубуз деп коебуз, урпактары. Түрк атанын урпактарынын да өз ара каада салты түрдүүчө да. Эгерде ушул каада салтты жакшылап сактап калсак, биз анда дүйнөнүн бир кооздугун сактап калар элек да. Орустар мозаика дейт, сүрөт тартуу боюнча. Ошол түрдүү мозаикалык касиетти жоготуп бараткандайбыз. Мына мен бир нерсени айтайын. Аалам чалкып атат. О аалам, деги сенин чегиң барбы? Чектелип токтой турган жериң барбы? Чалкыган аймагыңда жердегидей өнүккөн башка жакта өмүр барбы деп ыржастым эле да. Кыргыздар ааламдаштык деген терминди таап алышты. Термин орусча айтылып атат эми. Ааламдаштык деген сөздү көп колдонуп атабыз. Бирок менин пикиримде биз капкачан эле ааламдашып калганбыз. Анткени биз ааламдын бир чекитинде жашайбыз. Орустар чоң аалам деп коет. Чоң аалам миңдеген майда ааламдардан, галактиктерден түзүлөт. Ошол галактиктин бири Саманчынын жолу. Саманчынын жолундагы бир жылдыз биздин күн, улуу күн. Бизге жашоо берип аткан күн. Эми күндүн тегерегинде планеталар, башка телолор бар деп айталы.
Бирок күн ааламга салыштырмалуу ааламдын бир гана чекити. Биз ааламдын бир чекитинде, ааламдын урпагы катарында жашап атабыз. Анан ааламдашуу деген сөздү орду жок колдонуп атабыз да. Орусча глобализм дейт. Глобус деген жер шарынын макети. Биз жанагы ааламдашуу деген сөздү биз жердеги каада салттын, саясаттардын бири-бирине акырындап жуурулушуп, кошулушу деп айтсак болор эле. Ошол каада салттар бирине улут менен улуттун ортосундагы саясатпы, жашоо тиричилигиндеги салтпы, кичинеден бири-бирине кирип отуруп, бизге жакшы нерсе кирип атат, бирок арасында бизге кереги жоктор да кирип кетип атат. Акырында отуруп салттар жоюлуп, бир түскө келсе, анда жанагы бир түстөгү мозаикалык эмес, коос эмес жашоо калат да. Кыргыздын каада салты кандай? Кыргыз, мисалы Кыргыздын каада салтында чоң роль ойногон тарыхтын бир бөлүгү бар. Ал санжыра деп аталат. Кээ бир жерде чежире деп койчу. Санжыра тарыхтын өзү эмес, тарыхтын бир бөлүгү. Бул муундардын уланышы. Атадан балага, мисалы бир атадан 3 бала төрөлсө, мына таласталалы, таласта 3 чоң уруу жашайт да. Кушчу, сару, анан Кытай деп аталат. Мурда айтылчу Каратал менен Каранай бир тууган, Караталдан хан кушчу, Каранайдан Кытайлар деп. Анан чынында сару үчөө бир тууган. Таласта 3 чоң уруу бар. Ошол уруунун таралышы. Уруудан уруу майдуруулар келип чыгып, эми кушчудан дагы башка уруулар келип чыгып атат. Кушчуда Саватар, Каймасар, Жетиген деп уланып атат. Андан кийин анын урпактары, андан да майдуруулар келип чыгып атат. Бул башкача айтканда ооз эки тарых. Бул ооз эки тарых болгондо да атадан балага ар биринин кимдин атасы кайсы, теги каяктан чыккан, кыргыздар ошол уруунун ичинен чыккан акылмандарды, баатырларды кошо камтып келген. Бирок толук тарых эмес, тарыхтын бир бөлүгүн түзгөн негизги санжыра деп аталган тарыхтын бир бөлүгү да. Эми бул жагынан алганда кыргыздар ушунча меймандос, кеңпейил элбиз. Кыргызда бир эле нерсени айтайын. Мен көп адам менен жолуктум, көп адамды билем. Азиз Исмаилов деген илимдин доктору бар болчу. Педагогика илиминин доктору, Эстир илимдер академиясы, педагог илимдер академиясынын анык мүчөсү болчу. Ошол Украинага барып, каада салт жөнүндө сөз козгогон экен. Кыргыздын каада салты. Кыргыздар алыстан аксакал келе атса жабыла чыгып, аттан колтуктап түшүрүп, атты байлап, карыяны колтуктап алып келип, эшикти ачып киргизип, үйгө киргенде бардык жаштар орундарынан тура калып салам берип учурашат. Карыя төргө барып отурмайынча жаштар отурбайт. Карыя сүйлөмөйүнчө жаштар осунуп сүйлөп көргөн эмес. Улууну, кыргыздар улууну ушунчалык кадыр менен урматтап сыйлаган деп айткан экен. Ошондо украиналыктардын айткан сөзү бар. Биз коммунисттик мораль деп, моралды истеп жүрсөк, мораль Кыргызстанда капкачан эле пайда болгон экен деген. Асыр, мисалы атасы үйлөп атса, балдар кеске сөзүн укпай коет. Анткени кулагында телефон, оюнда телефон, кызыкчылыгы башка. Биз мурунку улууну урматтоо, кичүүнү сыйлоо деген касиетти жоготуп баратабыз биринчиден. Экинчиден, башка маданиятты илештирип алып, кээ бирки эси жоктор Кыргыздын мурунку каада салтын чанып аткан учурлар бар. Мындай бир жөнөкөй мисал айтайынчы. Таластын жогору жагынан, бирок уругу боюнча сол уруусунан келип, Таласта жердеп калган Медетбек Батыр деген адам бар. Болгон да. Ошонун үйүндө Ибраим деген атын мен толук билбей калдым, карыя жашачу экен.
Bala çakası yok karıya medetbeke kıyır tuğan bolsa gerek. Uşul karıyanı ardakta üyünde bakkan batır. Bir günü baldarı koyga mal gelgende içine alus ketpey atat bir çetin tosup beresmi dep koysa karıya çıgıp onun geçinde acasqa mal içine su bolup gelse gerek. Anan sal keyip kalganın mezetmek bayakap kalıp baldarından soraydı. Kim üçün ülken keyip atat. Malga köstötüp koygan soňarga urgandar. Mındayın bu kişiге gün çıkpagıla. Aytkanын atkargıla. Kırgızlar hiç wagtda jakynyn kaltırgan emes talaga. Solto degen aksakalı var bu. Oşonun üyünde iki ejesi yaşaçı. İnileri, tuğandары yaşaçı. Al, ösünün ele bilösün dey, birdey mamile kılçılı. Kırgızstın kasiyeti mını şunday atat. Asır emne olup baratat. Asır salt joğolup, öz atasın karılar yöne jetelep barıp tapşırgandar çıgıp atat. Maga keyrkiler aytıp atat. Jakşına kayayla aksakal eken, jebay biç eken. Anan, anın pensiyası teride jakınları gelip alıp ketet dep. Ay, Kırgız hiç wagtda ata tegin jerigen emes. Tek da. Sanjıra siyaktı öyle Kırgız'tın tegi var ulanıp kelgen. Oşol tekti hiç wagtda jogotkan emes. Mına bul jerde bir sal eski ala turgan nerse var. Uruu menen uruunun ortasında janjaldar çıkıp, sany köp uruular sanası uruulardy içine basmırlagan Kırgızstın sayasatı bolgon, ilgerten. Birok karısın jektep taşlap ketken emes. Kırgızstın saltında ar bir manap ösünün aymagın teylegen oşol aymaka ösün kan sesken. Birinin sözün bir ukkan emes. No bir dikti bu mamleket birgesinde bolgondur. Birok mamleket münasır erkindikte alıp atabız. Biz kağıda sarptı jogotpay. Uluunu sıylap, kiçiğini urmattap, jönü jok atandaşı eregişpey, biribistin sözü üstü biribis gerige kaltırбай. Anan keyir küçürda men keyip ketem, mına ısırap korçuluk var. Antkeni mına Kurman jandatkanın ötkönüne 300 yıldan aşıp ketti dep koyayım misale. Men bolжolmayan aytıp atam. Je былтыр эле Baytık Batır'ın 200 yıldığını ötkörüştü. Büt el çağılattı. Al Baytık uçurunda mıktı bolup öttü. Baytık uçurunda aş verildi. Baldары urmatsı menen gömdü. Birok alardı eskergende jönü jok çaçılbay. Egerde jana Pushkindiki okuu siyaktуу jönelери azabi okuu, je bolboso bir oşo kişinin bir turmuştagı eylegen oordu, a kişinin eli üçün kılgan kısmatı jönünde söz kılıp, bir mazani iş-çara katarında belgilеп koysok деле, жакшы болот эле. Баягы каада салтты кичине жоготуп баратабыз деп атпайбызбы? Ошол мисалы сизди өкүндүргөн баягы улууну сыйлоо дегендер кичине мындай солгундап баратат деп атабыз. Анан баягы уруу болуп дагы өзүнүн уруусундагы башка мындай кыйналып турган тууганын да таштабаган салт жоголуп баратат деп атабыз. Анан дагы кандай салттарды биз ашепке колдонуп, же болбосо кандай салттарды такыр эле жээрип кетип атабыз? Мисалы кайсылда сизди мындай көпчүлүктө кандай нерсе дагы көңүлүңүздү ортот? Misali kızım maga emne gerek? Men düýnöge emne üçün geldim? Ar bir adamdın moýnunda iki nerse turat da. Birinçisi anın atkara turgan mildeti boluş gerek da. Biz hukuktu jogorу koyup atabыз da mildetти basıntıp atabız. Men keyir küçürde baldarga aytıp kelem. Hay, bizdin uruudan balança degen mындай mıktı kişi çıkkan dep aytış jakşı. Daňa salaydı. Birok oşol jakşı adamdardy jakşı kılgan anın tegeregindegi el da. Adamdardın biröö dıykan, biröö malçı. Ar kimisi ar türlүү kesipte. Çınын aytkanda barinin turmuşta ösü ordu var. Men turmuşka jalaň ele içip jeş üçün gelgen jokmун. Men moýnumdagı mildetти atkarışım gerek. Men koomga kançalık payda berdim. Men koomdan emnen aldım. Oşonun garımcasını kaytardım mı? Kep munu şunda. Bizde özköçe
бапыраңдап кетмей адат пайда болды. Анткени кейбиркилер жалаң өстегин мактап, башкаларды жерип, менин атам мамдай болгон деп мактанган. Катачылык келип чыгып атат. Качан менин ата тегимди башкалар мактаса, мен унчукпай отурсам, менин ата тегим элге кандай кызмат кылган башкалар жакшылыктуу алгылыктуу жагын айтса, анда менин ата тегим мыкты да. Анан кийин мен өзүм мактанган менен башкалар ой акмак болчу деп айтса, анда арбак да кечирбейт да муну. Ошон үчүн азыркы шартта мага жакпаганы моралдык, жан дүйнөлүк касиетти материалдык көрөкат тебелеп баратат. Мына бул китеп, мынабу Күүгүмдөгү ойлор деген. Мен ушуну улгайып калганда жаздым, 80ден ашып 90га жакындаганда. Башында турат: Күүгүмдөгү көңүлүмдүн чөккөнү, жас курактуу жаштыгымдын кеткени. Күбүр-сүбүр ушак айың аралап, эл ичинде ынтымактын кеткени. Күүгүмдөгү көңүлүмдүн чөккөнү, кар бороондуу карылыктын жеткени. Көстү бууган көрөкатка кул болуп, адамдардын ач көздүккө өткөнү. Асыр мурунку кеңпейилдик тарып, ач көздүк көбөйүп бара жатат. Бардык жерде айтылат, күнөөнү кызыгуу төрөйт. Ашыкча кызыгабыз, ошол кызыгууну жакшы нерсеге кызыгып, аны андан ары улантып жакшылыкка алып барсак, анда жакшыбыз. Эгер кызыгып, ушул нерсе менде эле болсо экен, башка жакта болбосо экен деп, башкалардан тартып алууга аракет кылсак, бирөөдүн укугун чектесек, өзүбүздү өсүмчүлдүккө багыттасак, анда бул жакшылыкка алып барбайт. Мына жакындан бери Кыргыздын улуттук оңусун сактап калалы деген президенттин жарлыгы чыгып атат. Улуттук, улуттун оңгусу кайсы? Улуттун өзү. Улут деген сөз, анын сүйлөй турган тили болуш керек. Ал жашаган жер болуш керек. Анын өзүнүн жанатан бери экөөбүз сөз кылып аткан өзгөрбөгөн каада салты болуш керек. Ошол салттын жакшысын улам иштеп чыгып, өркүндөтүп, жаманын четке кагып келген да эл. Ошолорду биз сактабай калып атабыз да. Закондун жакшы жагы көп. Ошол законго көз жумуп койгон адамдар да көп. Кабыл алынган законду аткарбастан эмне болот эле? Муну мындай кылып, мен элдин салтынан каламбы? Элде эле жасап атпайбы? Тигил атасы өлгөндө 5 жылкы сойгон, мен 4 жылкы сойсом эмне болот деген? Бул чынында ысырапкорчулук да. Эми бул жагынан жана да айттым, бул кайталанып кетип атат окшойт. Чынында ар бир адамдын аткарган иши, касиети жөнүндө, эгер адабиятчы болсо, адабий чыгармаларды окуп, анын маанисине түшүнүп, бир конференция түрүндө же болбосо илимий иш-чара түрүндө иш козгосок жакшы болот эле. Ар бир тарыхый баатырлардын өзүнүн ээлеген орду бар да. Тарыхый материал алар. Анан бир жактан дагы жаңылып атабыз биз. Төмөн жакта же түштүктө даткаларды мактайт. Мисалы, Ажыбек датка, Нурак датка, даткаларды мактайбыз. Кокон хандыгында баш ийбеген жерде баатырларды мактайбыз. Байтык баатыр, Шаудан баатыр, Ормон хан, саяктыгы Садыр датка, Садыр баатыр. Көлдө акелер, Мойтаке, Каргаке, анан кийин Тилекматаке деген. Ушулардын бардыгы Кыргызга кызмат кылып өткөн адамдар. Ошолордун ар биринин тарыхта айтыла турган орду бар. Кээ бир учурда этти жеп, алар жөнүндө сөз толук козголбой тарап кетип атабыз. Анан мындай болуп калды дагы, азыр ошол жанагы даткаларды эстеп кеттиңиз, көлдөгү акелерди эстеп кеттиңиз. Анан ушул жөнүндө кичине сөз козгосок да, мисалы бизде таластагы даткалар жөнүндө, баатырлар жөнүндө, мисалы Эр Солтоной же Бүргө баатыр деп ушундай аттарды койгон да.
Датка деген аттарды ушул наамдарга кичине токтолуп кетсеңиз болобу? Датка деген бул Кокон хандыгындагы берилген наам. Бул жагынан биз кыргыздар мактансак да болот. Мисалы Жаркын айым деген бул ырда жазган кыргыздын кызы Кокон хандыгында кызмат кылган. Датка биринчи датка атагына ээ болгон деп жүрөт тарыхчылар. Экинчиси Курманжан эне. Аялдардан чыккан. Датка Кокон хандыгынын бийлиги боюнча эсептегенде генерал. Генерал-майор деп айтайынчы, генералдын төмөнкүчүнө. Генералдык наам. Баатырлардын өзүнүн эл бийлеген, мамлекетке кылган кызматы тышкы душмандар менен күрөшүүдө. Кайсы баатырлар? Мисалы Байтык баатырды алсак, бул Кокон хандыгына каршы чыккан. Тайлак баатыр Кокон хандыгына бийлик берген эмес. Бүргө баатыр Кокон хандыгына бийлик берген эмес. Ошон үчүн алардын өлүмү ошол хандык тарабынан уюштурулган. Башкача айтканда, чачын алабыз деп устарага у сүйкөп коюп, же тамакка у кошуп коюп берип, аларды дүйнөдөн көзүн тасалаганда. Бирок алар башка хандыкка, Кокон хандыгына каршы Кыргыздын эркиндигин коргогон баатырлар. Эр Солтоной, анын шакирттери мисалы Атеке Сарбагыш, Атеке баатыр, мына таластан чыккан Бердике баатыр, Бердикени беш берен деп коет. Таластын этегинде Сатыкей деген баатыр чыккан. Муну санап отурсак абдан көп. Булардын баардыгы бир кезде басып келген жуңгарларга, калмактарга каршы аттанган иш. Эр Солтоной калмактар менен согушуп жатып, өлүгү да табылбай калып отурбайбы. Атеке менен Бердике жана ошол сыяктуу баатырлар, булар урууга караган эмес. Булар кыйынчылык түшкөн учурда бириккен. Биригип алып туруп, анан калмактарды кууп чыккан Кыргызстандан. Ормон хан кадимки эле коңшулаш өзүбүздүн боордош Казакстандан Кенесары Орусбай келип Кыргызды чаап алып, керек болсо кош бойлуу келиндердин курсагын жарып баласын найсак илген деген бар. Мына ошол Кенесары Орусбайды кууп чыгып Кыргызды казактардан калкалаган баатырлар булар. Эми бир жаман жери бар. Ушулар өз ара касташып келген. Болбосо Балбай баатыр Ормон ханды өлтүрүп коюп отурбайбы? Жетиги Барысбекти Кыргыздын бир чыккынчысы түрктөрдү ашууда аштырып барып талкалап отурбайбы? Кадимки Алымбек Датканы Курманжандын күйөөсүн Чотон деген кыргыз башына алып отурбайбы? Мына Кыргыздын атаандаштыгы, ич тарлыгы кыргыздарды көп жагынан аксатып келген жаман жагы ушул. Мен жана ошо сурайын деген мындай да, мисалы эмне үчүн мисалы эр деген бирөөлөргө мына ушундай эле жоонун бетин тосуп элди коргогон ошол эле адамдарга эр деген, баатырлардын бирөөсүнө эр деген ат берген, бирөөсүнө болсо баатыр деген берген, бирөөгө ажоо, бирөөгө ушундай сыяктуу наамдар берип келгенде элчи. Анан ушул айырмасы барбы? Эр анан мисалы Эр Солтоной деп айттым, ошо эр деген сөзү эмнени айырмалайт? Баатыр деген эмнени айырмалайт да? Эр деген сөз баатырдын эле бир синонимия. Башкача айтканда, жүрөктүү адам, эл коргоп, өзүнүн өлүмгө башын байлап, эл коргоп, элдин намысын коргогон адамдар баатырлар да. Ошолордун эми жүрөгү жалтанбаган эр жүрөк деп коет. Баатырлардын ичинде да көзгө сайсаң көзүн ирмебеген баатырлар чыккан да. Ошондой душмандан тайсалдап, экономикалык жактан да, мына материалдык жактан да, саясий жактан да өзүн башкара билген, табияттан берилген, дене түзүлүшү да келишкен мыкты адамдар болгон. Ошолорду эр деп айтат. Эр жүрөк, бул баатырдын эле бир түрү. Баатыр деген да жүрөктүү адамдар, эл коргогондор. Эми аке деген адагы көл жакта берилген наам. Буларда найсекер болбосо да башка мамлекетке барып элчилик кылган.
эки элдин ортосун жараштырууга аракет кылган адамдар. Алар деле баатыр, мыкты адамдар болгон. Бирок алар асылча айтканда дипломат болушкан да. Алар жалпы урууну башкарган. Алардын жаманчылыгына күйгөн, жакшылыгына кубанган, тарыхты түзгөн адамдар. Тарыхты эл түзөт, бирок элди жетектей турган киши болуш керек да. Ага багыт берген киши болуш керек. Булар ошо элге багыт берген. Мындай алганда бардыгынын кыргыз калкы үчүн орду бирдей. Бирок аталыштары аймакка жараша түрдүү болуп калган да. Кыргыз дегенде Манас дегенде кыргызды тааныйт эмеспи? Тарыхта деле, ааламда делечи. Анан биз бүгүн ушул Манасты кандай азектеп атабызбы? Кылымдар бою ата бабаларыбыз сактап келаткан Манасты биз бүгүн кандай кабыл алып атабыз? Сиз ушул кичине ошол жөнүндө кандай ойлорду айтат элеңиз? Эми мен bir günü televizor karab oturup ırjastım ele da. Tün girdi düğüne tünörügen çümbet jamınıp, ürgüle sayıl üylörge çırak yağılıp, men üçün ıyık dastanı ulu Manastın, jürökte koskop telede jattı ağılıp. Bermette hesaptar ordumdan basıp жылдырбай, багынтып алды башкага көңүл бургузбай, өрөпкүп кеттим өткөндөр менен жорулуп, өрткөчү өсүм аралаш жүргөн турмуштай. Бул чынын айтканда Манас кыргыз үчүн берилген бир өзүнчө өзгөчө касиет. Мында талаш жагы бар. Манас болгонбу чынында? Же элдик оосеки дастан болуп жаралып калган чыгармабы? Мен бул жагынан алганда биринчи чыгармачылык жагын алалычы. Манас дастаны сыяктуу алп элдик баян дүйнөдө жок. Кайсыл мамлекетти карабайлы, кыргыздар бул жагынан менин өсүм оюмча алдыда турат. Анткени кээ бир улуттарда биздин кенже дастандардай дастан жок. Мисалы Эртөштүктөй, Жанышбайыштай, же болбосо Кожо Жаштай, Курманбектей кенже дастандар башка элде жок. Биз кыргыздардын улуу касиети ушунда. Манасчылык жана акынчылык, төкмө акынчылык өнөр. Эми Манасты мындай барактаган киши Манастан кыргыздын тарыхын табат. Manas'tan mekendi sağını, mekendi urmattı. Manas'ta dostçuluk, Manas'ta kasçılık, Manas'ta öz yakının satı veriyor da var. Manas'ta ulutluk salt bütkürgen. Manas'ta Kırgız'tın tiline baylanıştı, asırkı koldanılbay algan arheizm. Könörgön сөздөр абдан көп. Ошолор ушул жагынан алганда да Манас дүйнө боюнча өтө бийик орунда турат. Биз эки нерсе менен мактансак болот. Биринчиси дүйнөлүк адабиятты ээлеп алды деп айтсам болот. Бардык өлкөлөрдө урматталып келаткан Чыңгыз агабыздын чыгармасы. Бул Чыңгыз агабыз кыргыз деген сөздү билбегендер Чыңгызды билген да. Эми Чыңгыз аркылуу көтөрүлүп, өзгөчө Сагынбай Орозбаковдун варианты дүйнөгө чыккан, Саякбай менен Сагынбайды өтө урматтаган Чыңгыз аке. Ушул аркылуу Манас дүйнөгө тарап кетти. Азыр англис тилинде, Кытай тилинде бардык жерде Манас дастаны бар. Мынчалык дүйнөгө тараган дастанды мен байкай элекмин. Бирок Манасты жалаң жомок деп айтсак болбойт. Анткени Манастын аты дүйнөнүн көп жеринде бар. Дүйнөнүн көп жеринде бар. Монголиянын чыгыш жагында Манас көлү, Манас ойдоңу, Кытайдын өсүндө мына кыргыздар, казактар жашаган Сисян аймагында уйгурлар көбүнчө жашайт. Ошол жерде Манастын чоролору муз бурчак менен сыргактын күмбөсү бар экен. Алар аны бусуп салган жок. Кытайлар урматтап кайра реставрациядан өткөрүп,
Кытайлар Манасты орток бизге да тийиши бар деп президентинин жанагы баш сиинин айтканын угуп калдым да мен. Манасчыларга алар кадимкидей стипендия акча төлөйт экен, урматтайт экен. Кытайдын түндүк жагында мен көп киши менен сүйлөшүп келем. Тарыхчы бар, Мокеев Анбар деген. Bir кезде Кыргызстандын элчиси болуп, Өзбекстанда ар кайсы жакта жүргөн, окумуштуу тарых илимдеринин доктору. Ошо менен сүйлөшүп отурсам айтты, Кытайдын чыгыш жагында 10 шаар кыштак бар экен, бардыгы Манастын чоролорунун атында экен. Кире берген жеринде эле Санжы шаар деп турат дейт. Нарак барсак Мажык кыштагы деп турат дейт. Иши кылып 10 айыл кыштагы. Мындайча айтканда, жок нерседен эч нерсе сакталып калбайт. Анан бир жаңырыштык барды. Кээ учурда шарият менен салт ачаланышып кетет. Манасты биз Манас ата-бабам Манастын арбагы колдо деп жок аттанганбыз да. Өзүң ойлоп көрчү кызым. Мисалы Манас таласта ордо куруп жашаган менен Манас Кыргызстандын бардык жеринде барды. Бардык жер жок аттанса, түндүгү болобу, түштүгү болобу, бабам Манастын Айкөлдүн арбагы колдо деп аттанган. Бул жагынан алганда Манас биздин каныбызга сиңип калган чакырык. Бизди элдикке үндөгөн, биздин жалтанбас баатыр кылып улутту тарбиялаган Манас чакырыгы. Башканы айтпайлы. Түштүктү бир манаптар бийлеп турду. Нарын дөсүнчө, көл дөсүнчө, чүй дөсүнчө таласты. Бирок бардык үчүн Манас ыйык болгон. Кыргыздарда мамлекеттүүлүк болгон бир кезде. Манас мамлекет түшкөн деп айтып атабыз. Анан биз толук тактоого дагы эле бар элекпиз. Сибирде Барысбектин хандыгы, Кыргыз хандыгы да. Ал Орто Азияга көз салып, Кыргыз хандыгын кеңейтем дегенде көрө албастар. Түрк атанын балдары кастык кылып, чыккынчыларды пайдаланып, түн ичинде кол салып, Барысбекти талкалап отурбайбы. Кыргыз каганаты түзүлгөн. 73-пү, 70-тен ашык жыл жашаган. Бекеринен Кыргыздарды моголдор деп атап, Моголстандын жапай арыстандары деп атаган эмес. Же Моголстандын токой арыстандары деп атаган. Кыргыздар улуу империя түшкөн эл, бирок кийин көрө албас башка элдерден кыйрап калганда. Ошондон кийин кыргыздар бириге албай келген учурда да Кыргызды жалпы жонунан биригип турган Манас деген сөз. Манастын аты. Манас биз үчүн улуу чакырык элдик үндөгөн. Манас биздин каада салтыбызды сактап келген тарыхыбыз. Манас биз үчүн улуу нерсе. Бекеринин Чыңгыз аке айткан эмес да. Манас кыргыз урухунун туу чокусу. Урух деген адамдын жан дүйнөсү. Адамдын материалдык байлыгы эмес, адамдын жан дүйнөсүнүн акыл байлыгынын туу чокусу Манас аятат. Мындай карасак, мына Келдибек, Тыныбек, Саякбай, Сагынбай, Манасчылар абдан көп. Учубуз кур эмес, Манасчылар асырда бар. Бирок Манаска кирип кеткен кийириндилер бар. Бир кезде Манас жагынан Семетейди көбүнчө айтчу, Манасчы бар болчу, атын унутуп калдым. Бир туруп айтат, жанагы Гүлчоронун үлгөн суусун кечкенде өзү бир келишкен сүрөттөлүштү ошол жерде. Ошол жерге мен жаңы вариант таап койдум. Аттай болгон аттай кара балыктар ала салып ыргыды дегенди коштум деген. Анан мен Эстебес акындан сурап калдым, Турсуналиев Эстебестен. Эстеке, ал менден 3 жаш улуу эле, жаныбыз бирге курбу, бир жагы жеке ата эле экөөбүз. Үйүндө көп болчу элем. Манасты өзгөртүп берсе болобу десем, саясатка кескис аралаштырып өзгөртүп койгон Кыргыздын акмакчылыгы да болгон деди.
Бир кезде Москваны карап туруп орус менен байланыштырабыз деп Алешканын айтамак, Андрейдин жаргабак, Ивандын кызы иш билбес соор экен түз жүрбес деп кошуп коюптур. Бир манасчы. Болбосо Манастын учурунда орустар биз менен аралаш жашап турбу. Бул ким эле Москвага кылган кошомат болгон деп күлүп койду эле. Ансыгандай мына азыр бир нерседен корком мен. Манастын вариантын түстүк деген көбөйүп кетти. Манастын түпкү варианты Сагынбай менен Саякбайдын варианты бул таптаса вариант. Ушундан алыстабашыбыз керек. Манасты чоюп отуруп бөлүп албасак болду деп корком мен. Анткени кээбирки терс каармандарды оң каарманга айлантып жатышат. Манасты ыйык сактабасак болбойт. Анткени Манас биз үчүн берилген улуу касиет. Ал баатырбы, ал эпоспу баары бир биз үчүн ыйык нерсе. Анан Кыргыздын жан дүйнөсүндө Манас деген баатыр айкөл жашап келет. Биз өзүбүз кайсы доордо так жашаган, кандай кылып жашаган так биле албасак да, Манасты бешиктен чыккандан баштап балдар билет да. Казактын улуу окумуштуусу Муктар Аесовдун айтканы бар да. Манаска тийишпеш керек деген ал. Манас, мен Сагынбай Оросбаковдун өсүн көргөн жокмун. Саякбай Аксакалдын Манас айтып отуруп жана Тайторну чапкан айтып отурганда карыялардын шолокто ыйлаганын көрүп отурдум. Сакеңдин өсү эки бети албырып кыпкысыл болуп кетти, тим эле жанагы эпостун өсүнүн ичине жуурулуп кетти да ал. Карыяларды Жаманкулда эң киши бар болчу. Өсү мындай жоон жолпу, бети кандуу кысыл киши эле. Ыйлап отуруп бети шишип кеткендей болду менин көзүмө. Башкача айтканда, жок нерсеге эл мынчалык ыйлабайт. Эл жан дүйнөсү таптаса сиңирип алган касиетке гана ыйлайт да. Эл көбүнчө өтө жаман нерсеге кейийт, анан өтө жакшы нерсеге сүйүнөт. Сүйүнгөндөн ыйлайт. Мен Акмат Рысмендиевдин Алымкул Үсөнбаевдин колуна суу куюп кешигин жедим. Акматтын Манас айтканын көрдүм. Эски манасчылардын четин көрүп калган, мына мен отурам. Бирок мен үчүн Манас ыйык нерсе. Бирок бул жерде бир нерсени эске алыш керек. Кээ бир учурда шарият, бизде шарияттагы эки ачаланып кетти. Бир учурда Совет бийлигинде атеизм көбөйгөн, азыр фанатизм көбөйүп атат. Ja дегенде келиндер минтип, кайнагасына салам берип койсо, ой, бул туура эмес. Алла Таалага гана жүгүнүш керек, кулдук кылыш керек дейт. Аллага биз мына намаз окуп атканда рукуга барып тизебиз таянып, Аллага сыйынабыз. Жерге чекебизди төшөп сыйынабыз. А келиндер өтө ийилген жок. Салам берип атат колун боорун алып. Муну ойлош керек да. Муну ойлош керек. Шарият менен ата салтынын кескес окшошуп кеткен жерлери да бар. Бирок ар биринин өзүнүн касиети бар. Анан Манастын айкөлдүн арбагы колдосун деп койсок, ай, ата-бабанын арбагына ансы деле сыйынып атабыз. Анткени өлүү ыраазы болбосо тирүү жарыбайт деген макал бар. Куран окуп атабыз ата-бабанын, тети жети атага чейин окуп атабыз. Анан шарияттын өзүндө да бар. Касиеттүү адамдар, шариятта жүрген адамдар кээ бир кишилерди Алла Таалага өтүнүч кылып тосоктон сактап калат деген жер бар. Демек, биз өлгөндү урматташыбыз керек да. Эч кандай немеси жок бул жерде. Бул фанаттыкка жатат да. Фанаттыкка жатат. Сурайын дегем да, бир нерсени сурайын дегем. Мисалы, сиз жанагы ар бир кыргызда Манастын духу жашайт деп атпайсызбы? Манаса колдоп жүрөт, Манас депчи. Манас колдосун, Манас деп уранып чакырып жолго киргенде, анан ошондой эле мисалы империяларда кыргыздар өзүнчө мамлекет болбой калган күндөрдө деле жанагы өздөрү баш ийип калган империяларда алдыңкы аскерлердин алдыңкы сабында турган учурлары көп айтылат да. Мисалы монголдордо азыркы күндө деле монголдордун кайсы бир музейинде ушул кыргыз жокерлер деген атайын бир бурчу бар экен. Чыңгыз хандын биринчи аскерлери болгон. Жанагы
түрктөрдүн да Осман империясындагы ордунда ушул кыргыз жоокерлери деген дагы бир эстелик бар да. Ушулар боюнча эмнелерди айтасыз? Ушул кыргыз манас колдогон кандай десем, кыргыз баатырлары баягы сиз айткандай ушул манас колдогон үчүн ушунчолук баягы ошончо калктан, ошончо элден суурулуп, баягы чоң империялардын алдыңкы сабындагы аскерлер болгонбу деп ойлойсузбу? Кандай? Кыргыз башынан эр жүрөк эл болгон. Жана Манасты биз сөз кылдык го. Манас кыргыздын коркоктугун качырып, сыртка чыгарып, жан дүйнөсүн эрдикте салган ыйык чакырык деп атам мен, жана айтпадымбы. Эми башка улуттарда кыргыздын баатырлары бар. Эмне үчүн мындай? Бул тарыхый зарылдык. Мисалы Кытай империясы басып келген учурда чыгышты көздөй жортуул жасаган учурда монголдор, калмактар, кыргыздар бириккен. Биригип негизги командачылыкты, негизги жол башчылыкты кыргыздар жасаган. Башка улуттар менен биригип Кытайлардын жортуулун кайтарган артка. Кийин алардан бошогон жерди талашып, монголдор өсүнчө, калмактар өсүнчө, кытайлар, кыргыздар өсүнчө орто ажырап жер талашуудан кастык чыккан. Алгач Кытайды сүрүп чыгарды. Анан кийин калмактарга каршы чыктык. Андан кийин калмактарга каршы аттанган кыргыз, казак, өзбектер өз ара ажырашып, чатакташып бири-бирине кас боло баштады. Мунун бардыгы байлык менен жер талашуудан келип чыгат. Бирок ошол жоокерлердин ичинде кыргыздын орду өтө чоң болгон деген тарыхта бар эми. Муну биз кайсы учурда так билет элек. Эгерде Кытайдын архивине толук сүңгүп кире алсак. Анткени бизде летопись болгон эмес. ОС-2 сактап келдик. Ал ОС-2 сакталган сөз жана бушук телефон дегендей болуп, кичине кошулуп отуруп өзгөрүп кетет да. Кытайда илгертен жазылып келген архивтер бар да. Башка өлкөлөрдө бар ушул летопистер. Эгерде ушул Кытайдын, монголдун тарыхын башынан исилдесек, биз көп нерсени табат элек деп ойлоп атам. Мындай караганда, мына атактуу комузчу Нурак Абдырахманов. Анын ырларын келиштирип ырдап жүрбөйбү, орусту. Русская ырдап атат. Абдырахманов какшап жүрүп өтүп кетти. Мен Айшы менен сүйлөшүп отурдум. Адилхан дейт, Атилланы. Атилла илимди камаган. Өсүнчө көчмөндөрдү алып барып туруп талкалаган Европанын бир жерин, көп жерин. Өсүнчө император болгон ал. Анан кастык менен өлтүрүлгөн. Жакында мен телевизордон уктум, орустун бир окумуштуусу Киргизский император Атилла деп берип аткан. Кыргыз, мен бул жагынан тарыхчыларга айтар элем, сөңгүп кирип жакшылап исилдесе, бардык өз ордуна келет эле. Кээ бир учурда биз казак туугандарга алдырып коюп атабыз айрым жерлерде. Казактар таарынабы жок билбейм, бирок кошо талашып атат да биз менен. Шариатты биз жери албайбыз. Анткени баарыбызды Алла Таала жараткан топурактан, биз ошонун урпагыбыз. Динден баш тарта албайбыз, Кудай дейбиз. Жалаң биз эмес. Дүйнөдөгү бардык элдер өздөрүнчө Кудай дейт өз тилинде. Дүйнөдө диндин ачалашкан бөлүгү да көп да. Бирок динди жерген жарабайт. Бул жагынан мен эми биз салт жөнүндө сүйлөшүп атып динге сал. Болгарияда бир түрк отшельниги бар экен. Отшельник деген дүйнөнүн кызыкчылыгынан бесип бир өңкүрдө жашап аткан киши да. Ошонун айтканы бар экен. Дин бийик чоку. Ошол чокунун төбөсүндө Кудай отурат. Ар бир кыры боюнча түрдүү дин баратат жөрмөлөп. Кайсыны шошого кандайча жетет, кеп ошондо. Кеп жан дүйнөнүн тазалыгында. Ислам дини, христиандар силердики туура деп айтса болбойт, анткени согуш чыгат. Кырылышат өз ара. Кудай дин менен диндин ортосун кагыштырбасын. Бул фанаттык согуш болот. Бул
крест походторун тарыхта окутту да. Бул фанаттык согуш болот. Ошон үчүн динге тийишип кереги жок. Капырлар сүрөсү деген бар Куранда. Я айюхал кафирун деген. Ошол жерде айтат: ey капырлар, мен силерге тийишпейин, силер мага тийишпегиле. Менин диним өсүмө ыйык, силердики өсүңөргө ыйык боло берсин. Биз диндин тазалыгын далилдей алсак, башка улуттар биздин динге тартылат. Биз динибизди кордой баштасак, биздин атуулдарыбыз башка динге качат. Акча үчүн кетип аткандар да болуп атпайбы? Ушул динден улам айтып атам да, мисалы ушул динди туткандар дагы ушул арабтын маданият менен алмаштырып алган жокпу? Кандай деп ойлойсуз? Ушул кийимдерин, ушуну кандай деп ойлойсуз? Мына улуттук кийим боюнча арабтын принци келгенде Кыргызстанга: силер өзүңөрдүн каада салтыңардан четтебегиле деген. Өзүңөрчү кыргыздар качан эле майка турсун чейин жүрчү эле. Кыргыздар дайым эле жабык жүргөн жакшынакай. Кыздар көйкөлгөн узун көйнөк кийип, чачын өрүп, кундуз этей кийип, келиндер аппак сонун жоолук салынып, кемпирлер, байбичелер айылда илечек кийип барчу, болбосо кийим илечек деп койчу. Жакшынакай шалы жоолук салынып эле жүрчү. Биз шарият боюнча ачыла турган, адам кысыла турган жерин Кыргыздын кыздары, аялдары көрсөткөн эмес. Алтын катылып атат. Адамдын денеси да алтын да. Ада жашырын болгон. Анан асыр саат бул жагынан жанагы глобализм, ааламдашуу деп атпайбызбы? Биз жанагы салтка ылайык эмес нерселерди кабыл алып аткан жактын бир үсүмү ушунда жатат да. Биз өзгөчө баягы мен кыргыз болуп жаралганыма кейип атам дегендер да чыгып атпайбы? Чынында кыргыз болуп жаралганыбызга Кудайга шүгүрчүлүк кылышыбыз керек да. Ошол мен диндик чөйрөдө чоңойдум. Мен чоң атам бири ажыга барып Мединада жатат, бири дин үчүн камалып кеткен. Атам өмүр бою диндеп келди. Бирок мен динди ыйык тутам. Бирок салтты унуткан жокмун. Ар бир нерсенин өзүнүн ажырымын, ар биринин өзүнүн касиетин билиш керек. Динге биз каршы сүйлөй албайбыз. Анткени Алланын өкүмү, Алла Таала ушундай кылып пешенеңе жазып койгон деп оозубузду басып коет. Мындай караганда Алланын өкүмү бар, пайгамбарлардын осуяттары бар, хадистери. Анан кийин аалымдардын кабыл алган закондору да бар да. Мына буларды ажыратып билиш керек, кызым. Мындай маселе боюнча сөз кылганда куру сөз болбойт. Ошол шарият жөнүндө сөз кылган киши шариятты толук жакшы билиш керек. Биздин теологдорубуз да анча эмес. Анткени бизде араб дүйнөсүндө, мисалы ислам дүйнөсүндө, ислам деген багынуу деген сөз. Ислам дүйнөсүндө окумуштууларды, аалымдарды да бөлөт. Аларды марифат, тарихат деп. Ошолордун ичинде тарихаттар ар бир шариаттын законун ажыратып, түшүндүрүп, анын пайдасы каякта, зыяны каякта түшүндүрүп бериш керек. Биз ошондой окумуштууларга Кыргызстан толук ээ эмеспиз. Эми чыныгы аалымдардын, таза адамдардын орду өтө жогору, бийик. Мисалы талас өрөнү боюнча мынагу Баласаруда, Баласаруу эмес, жайылганда Мамадалы кожо деген бар болчу. Мамадалы баратканда карыялар тим эле шыйрагы сүлгөнчө чуркап кызмат кылчу да. Анткени өтө терең билимдүү. Анын бөлөлөрү Алтынхан төрө, Алихан төрө, Мубаширхан Дамбылда деген баары окумуштуу болгон. Мыкты адамдар болгон. Шариятты терең түшүнгөн адамдар болгон. Ошонун бири Сатылган деген молдеке өттү жакында. Ошонун устаты Алихан төрө болчу. 18 тил билген адам. Алар түшүндүрүп бере алган адамдар да. Мына ошондой адамдар керек да бизге. Анан мен бул жерде бир нерсени айтайын да. Бул жерде мисал боюнча мен жана тарыхый баатырларды айтпадымбы? Мен эмнеге үмүт кылып атам?
мен 90 жыл бойы елім мықты болса екен, Қырғызстан чамғарағы дүйнөнүн бардық чекиттеринен көрүнсө экен деп жашап келатам. Анткени Кыргызстын түндүгү канчалык бийик десе, ошончолук дүйнө тааныйт да. Азыр Кыргызстын түндүгү бийик деп келатат. Бирок толук бойдон жете элекпиз, анткени биз кийин баштап калдык. Азыр Кудай буйруса акырындап болот го деген үмүтүм бар да. Анан ушул жерде өкмөт мүчөлөрү, тарыхчылар айта турган оюм бар. Баатырларды 3 категорияга бөлүп ушулар тактаса жакшы болгон турат. Мен үмүтүмдү билдиргим келип атат да. Биринчи жанагы Эрсолтоной, Атаке, Бердике, тиги Тайлак Баатыр, Садыр сыяктуу, тиги акелери сыяктуу адамдар. Ушулардын баарын тактап, алардын сүрөттөрү калган жок. Азыр сүрөтүн бир көрүнгөн эле кишинин сүрөтүн атка мингиси эле баатыр деп коюп атат. Сүрөтү калган жок да. Кыргызстанда гранит деген көп. Каалганын бетинде плитаны жасап туруп граниттен. Ар бир баатырдын атын төрөлгөн, өлгөндө атасын эл үчүн кылган эмгегин жазып, ошол баатырларды өсүнчө Кыргыздын мамлекеттигин коргогон баатырларды өсүнчө аллея түзүп туруп, анан бир жагына музей ачып койсо, сонун болот эле. Экинчиси, улуттук баатыр эмес, уруулук баатырлар бар. Уруу менен урууну чабыштырып, кичине урууну баса калган баатырлар. Аларды тигилерге кошпосо болот эле. Баатыр болсун. Сойыл чапкан, өсүн уруусун көтөрмөлөгөн. Бирок жалпы Кыргыз үчүн алардын эмгеги анча эмес. Үчүнчүсү, баатыр эмес атасын баатыр деп атка мингизип коюп, жалган тарыхты жазып аткандарды алып таштаса болот эле. Мына ушул жерде тарых тасаланат эле да. Мен көрүп атам. Бир бузукунун баласы бир ишкана ачты да, атасынын атын коюп койду анан. Ага бир жазылма наамдарды, жазылма наамды жазып атат. Жалганды жазып атат. Тарыхты бурмалап атат. Мына ушул жерде тасаланат эле. Экинчи каада салтка сак болсок. Мисалы, жакшынакай эле байбичелер жана бешикти ойун өткөзөт, башка кылат, телевизордон берип калат. Анан бир байбиченин айтканын уктум эле да. Боорсоктун 2 түрү бар. Боорсокту түз кессек, бул кайгынын боорсогу. Кыйгач кесилген боорсок тойдук. Анан мен ушуну 2 жерде айттым. Нанды жөн коелучу, нанды. Барчылыкты чакырган, жокчулукту качырган, атымдан айланайын нан деп сарына коюп бекер жазган эмес. Даам илимден жогору турат чынында. Даам жебесек өлүп калабыз. Илими жок деле жансак соо болот. Күнөө кылабызбы, сооптабызбы, өсүбүзгө жазылат. Бирок биз ичпей жебей жашай албайбыз да. Мага ата-бабам үйрөткөн сөз бар. Эгерде тетиги жакта нан турса, сен жете албасаң, ачкадан өлүп баратсаң, текчеде Курандар турса, Курандын үстүнө чыгып, алып жет, ачка калба, өлбө. Уруксат. Экинчиси, эң жогору жакта Куран турса, нандын үстүнө чыгып алба. Даамды тепсебе деген. Биринчи даам, экинчи илим деген сөз ошондон калган. А биз илим менен тамаша кылып аны бурмалоого акыбыз жок да, жана байбиче каяктан нанды бул тойдук, бул аштык деп таап алды. Ушуну бир жигит боорсокту алып минтип атат, бүктөп. Боорсок 2-ге бөлүнүп турат, бүктөлдү. Бир жагы ин, бир жагы ян. Ин ян Кытайдын философиясы. Ин аялдык белги, пассивдүүлүк, түн. Экинчиси ян, эркектик белги, бул активдүүлүк деп турат. Экөө турмушту толуктайт, экөө бирдик. Бирок аял заты ин, эркек заты ян деп бөлүнөт. Атыги жигит боорсокту ян, ин деп бөлүп атат. Кудай ырбадыбы? Эми ургаачы боорсок, эркек боорсок деген болбойт да. Эгерде ин янды чындап иштесек, бул араб дүйнөсүнөн табылат. Анткени арабтардын аялдары көбүнчө кара кийет.
Алар активдүү жумушка катышпайт. Алар бала багат. Алар түн менен. Эркектери дайым ак кийет, башына жоолукта жана салынып алып, кабырыч кийип жүрбөйбү, туурабы? Мына ак жана кара деген ушул жерде ятат. Муну байкабай көп жерде чаташтырып жиберип жатабыз. Мүмкүн менин сөзүм жакпаган адамдар да болор, бирок чындык ушундай атат да. Бир нерсени сурайын дедим эле азыр бүгүнкү күндө сиз баягы тарых жөнүндө изилдеп жүрөсүз, ушундай китептер жазып атасыз, анан бирок бир нерсени сурайын дедим эле, ушул бүгүнкү күндө ушундай бир талкуулар болуп атат да элдин арасында. Жана Кокон хандыгындагы Алымкул атанын орду кандай болгон деген мындай талаштар бар да, ошол анча даңазаланбай жүрөт деп айтылып атат. Анан ошол боюнча айтсаңыз, кандай маалыматтар айтат элеңиз? Мен бу жерде бир кеңирээк сөз айтайынчы. Кокон хандыгында жанагы бийлик талашкандар хандыкты тактан оодарганда Шерали хан жетим калганда. Ошону кыргыздарга таштап кеткен бешиги менен хандын кемер куру менен алтын бешик деп. Бул жанагы сынган кылычта кеңири айтылат. Ошол Шерали ханды элдикке жеткизип бийликке келтирген Абил би, Нусуп би да. Булар кыргыздын мыкты адамдары. Нусуп Кокон хандыгына чоң кызмат кылган адам. Бирок жакшы адамдын душмандары да көп болот. Ошол жерде кыргыз кыпчактардын ортосунда келишпестик чыгып, Мусулманкул аркылуу Нусуп жок кылынган. Кийин Мусулманкул адагы Кокон хандыгында көп эмгек сиңирген, бирок күнөөсү чыгып калып, адагы Кокон хандыгы тарабынан жасаланып өлтүрүлдү. Мындай адамдар тарыхта калды. Жаман жагынанбы, жакшы жагынанбы калды. Аны тарыхчылар жазып калтырды да. Эми Алымкул Атабачы дегенди окугам мен. Алымкул деген киши Кокон хандыгында аскер башы болгон. Кокондун аскерин баштаган киши. Бирок аны жанагы бир согушта артынан чыккынчылар атып өлтүрүп коюшкан. Алымкул Атабачы Кокон хандыгынын аскерин баштаган жоокерлердин башчысы болгон оңой киши эмес чынында. Анан кызым сенин сурооңо мен мындай өсөйүн жооп берет элем да. Алымкулду изилдеген, анын артында калган, анын даңкын көтөргөн адамдар болгон эмес го. Болбосо ал өзүнүн ордун табат эле да. Тарыхтын кээ бир актай барактары калып калып атат. Кээ бирки барактары ашыкча боелуп кетип атат. Ашыкча боелгон дегеним, кээ бирки адамдарга ашыкча атак даңк берип коюп атат. Бирөөдүн атак даңкын бирөөгө жамап коюп атат. Бир эле адамдын атак даңкын башка бирөөгө жамаган өзүнүн урпактары чыгып атат. Кээ бирки адамдар айтылбай калып атат. Анан ушул маектен улам байкап атам да, сиз ошол Нурак Абдырахманов менен, Эстебес Турсуналиев менен, ушундай залкар адамдар менен жакын болгон экенсиз. Анан ошолорду кимдерди, мисалы, кимдерди эстей аласыз? Эстесеңиз болобу? Кимдердин кандай өзгөчөлүктөрүн? Мен алардын баарын унута албайм. Себеби Алымкул Үсөнбаевдин балдары Талипбектер менен кадимкидей жакшы болдум. Алымкул Үсөнбаевдин Анархан деген кызын окуттум. Сен апаң сыяктуу эле. Ал асыр бар Анархан. Эми анын бир кызы менин жээниме турмушка чыккан. Эстебес Турсуналиев менен кудо болдум, кичинекеймен аралаштым. Өлөр өлгөнчө жакын болдук. Дунган элинин атактуу жазуучусу Сымар Шимеевди мейман кылып, колуна суу куюп кешигин жедим. Эстебес Турсуналиев көп атактуу адамдарды алып келди үйгө. Ырайкан Шүкүрбековго кымыздашып кызмат кылдым. Кийин да жолугуп жүрдүм. Анан өзгөчө менин эстей турган жакшы адамдарым булар. Өзүмдүн бир жагы жердешим, тууганым, иним Абдышев Казакбай. Адабият жагын алганда да. Өзүмдүн
уруулашым, агам Байдылда сарына коюп. Ошондой эле элге атагы чыкпай калган Үмөталиев Кожокул деген элдик акын бар болчу. Китеби да чыкпай калды. Нукура талант эле. Сооронбай Жусуев менен агын идея болдум. Жазган каттары да сакталып турат. Аман Токтогул менен агын идея болдум. Амандан улуу болдум, Сооронбайдан кичүү болдум. Эсенкул Ибраев менен жолдошулашып үйүндө болдум. Шаардын четинде да отурдук. Исаков, Мариям Буларкиева. Эми санап отурсам, мен тааныбаган ада чөйрөдөгү адамдар ошол учурда жок кесе болчу. Анткени мен өзүм мектепте мугалим болсом да, ошолорго тартылып турдум да, кандайдыр. Анткени мына бир таанышты айтайын мен. Бир шаардын четине барып отуруп, бир айсыз караңгыда шаардын жанган жылдызын көрөлүчү деп барып калдык. Ал жерде Эсенкул Ибраев, Исабек Исаков, Сооронбай Жусуев. Анан бир жүгүлүгө батпай калдык да. Анан мен айттым да, силер кете бергиле. Мен такси жалдап барып калайын. Баланчы жерден тосуп ал деп. Жүгүлү абдышып калсак байзык эле. Макул деген. Анан бир жигит айтты, бул байке менен кала берейин. Анан калып калды. Экөөбүз таксиге түштүк, баратып сурайт. Байке, кечирип коюңуз, кай жердик болосуз? Мен айттым, Таластык мага. Таластын кайеринен болосуз? Таластын баш жагынан болом. Баш жагынан кайериненсиз? Ой, Ленин деген жер бар. Ленин колхозу деп аталчу анда, кароо эмес. Десем, Ленинде кимдин баласы болосуз? Мен айттым, сен силер тергөөчүсүңбү? Мени таса тергегендей кылдың го десем, байке айтып койсоңуз эми дедим, Каройдо Молдусак дегендин баласы. Жок, Каройдо менин байкелерим бар деди. Анан байкелерин ким десем, Молдусак, Молдосан деди. Молдусак менин атам, Молдосан атамдын иниси. Мен айттым, ай бала, сен иче кардым сообу, менин атам менин агамды айтып атпайсың десем. Сиз мен барганда дайым жок болуп каласыз. Четти иштеп жүрөсүз. Мен фольклор изилдеп да Батма Кебековага кошулуп, Шаршембек Үмөталиевге кошулуп, үйүңүздүгө көп болом. Мен Камбар Ботояров дегенмин. Жаш өлүп кетти Камбар иним. Экөөбүз ошентип таанышканбыз. Анан мен үчүн кысмат кылды ал жерге барып. Шаршембек Үмөталиев Бишкекке барсаң, Молдокемдеги бара албайт. Кеке үйгө барсаң болот деп жүрүп өтүп кетти. Анткени мен ошолордун баары менен аралаштым. Азыр бирин да унуткум келбейт да. Өзгөчө жүрөгүмдүн башында мен өзүм казакпайым, Байдылдам, агыным, чынын айтканда. Сөз зергери, окмуш, кадимки атактуу акын Буйрашул Арыстанбектин урпагы Эсенкул Ибраев турат, тирүүдөй. Менин көз алдымда, иним катарында Токтогул Аман турат. Кадимкидей эле Сооронбай тирүүсүндөй көрүнөт. Мен аларга кескес чынын айтайын, арнап Куран окуйм, бата кылам. Мен унуткан жокмун аларды. Ошо жанагы бир өткөндөгү маектердин биринде да билип калдык да. Баягы ошол кезде көрүп калыптырсыз да Райкан Шүкүрбековду. Ошол Райкан Шүкүрбековдун сөзүн тыңшайбыз деп Бишкекте, мисалы ошол кезде Фрунзеде Райкан Шүкүрбеков таластан келиптир Фрунзеге. Ошонун сөзүн тыңшайлы деп эл топурап барып. Райкан Шүкүрбеков деген Эмне үчүн ошондой болчу да? Бул элге жакын, анан калп айтканды өлбөгөн, дили таза адам болгон. Байдылда да өзүнүн катасын жашырган эмес да. Медина Алыбаевди Байдылда Кыргыздын курчак тузбарларынын бири дечи. Райкан бул жалаң адабият эмес, театр жагында көркөм жетекчи болуп, сахнага ойноп чыккан артисттер Райкандан сүрдөп турчу, чынын айтыш керек да. Өмүрүнүн көбүн булар жана куураган жинди сууга сала алдырып жиберди. Мен студент болуп келатсам, Бишкекте Борбордук паркта чоң фонтан атылып атат да. Ракең отуратмын, тип скамейкада ошо фонтанды тиктеп. Жанына келип отуруп калдым, Бобобек деген жолдошум экөөбүз. Салам айтып, анан отуруп ойлонуп.
Eyinим, işenesin uşuğa. Şu yerden bir geçte ötüp жүрüp, фонтандын үнүн укчу экен, өзүн жит багып карап атырмын dedi. Men asыр ушуну кысыгып карап отурам dedi. Бирок алар нукура таланттар, жан дүйнөсү талант. Ошон үчүн Райхандан жалаң эле адабиятчылар эмес, андан сахна чеберлери да, сүрдөчү. Анткени көркөм жетекчи болчу театрда. Анан жанагы Жинжи суу, жер жүзүндө терме, жанагы кыз жигиттин айтышы булардын баары Райхандыкы. Бир кестетим эле эл ичине талап кеткен да. Таппаган сөз. Чынын айтканда мен эми Кудайга шүгүрчүлүк кылам, өзүм адабиятка башынан аралашпасам мен 50-49 жашта ооруп калып ошондон келдим адабиятка. Адагы Казакбайдын түрткүсү менен тиги Сооронбай менен Аманга жолугуп калбасам мен Кудай билет эле келерими. Анан бир жагынан эки бутакты кармап агартуу, адабиятта эки бутакты кармап бирине кете албай асылып калган кишидей сезсем өзүмдү. Баягы бизде ошол залкарларда сөз ошол жана мисалы Дмитрий Налыбаев, Райхан Шөкөрбековдор баягы эл топурап, кебин угуп, сөзүн угуп издешип, ошон кара жаактар деп айтса болобу ошолорду? Кара жаактар деп илгери өзгөчө жана Алымкул Өсөнбаев сыяктуу, жеңи жок өтө акын сыяктууларды кара жаактар дечи да, төкмөлөр да булар. Анан чынын айтканда Байдылдалар, Райхандар эгерде жамаатта ырдай турган болсо, ошолордун катарында болмок. Булар жасма адабиятка өтүп кеткен да. Болбосо булардын жан дүйнөсү болчу. Чынын айтканда булар актаңдай кара жаактардын катарына кошсо болот булар. Сурайын дейм да, ошо баягы доорлорду көрдүңүз да, сизден эми өткөн доорлордун бир нерселерин алып сурап калайын деп атам да. Мисалы жанагы Манасчы жөнүндө айттыңыз, Манасчы жөнүндө эми жанагы комузчулар, атактуу комузчулар, ушулар жөнүндө айтсаңыз болот. Мисалы ошол эле Атай жөнүндө эмнелерди уктуңуз эле? Атай Обонбаев 1900-жылы туулган, мына Кашаттык. Бирок атасы өлүп калып, Султаналы дегендин колунда чоңойгон. Андан эркек бала калган жок. Анын кыздары бар эле, жана Садақан, Саадат, Саясат 3 кызы. Анан Саясат мен курактуу болчу. Ормонбек дегенге турмушка чыкты. Асыралар каякта экенин билбейм, бирок ушул жерде талант бар. Ошол неменин өсүндө, Көк Кашаттын өсүндө таланттын уясы бар. Себеби Атай чыкты. Атай менен сөңгүлө Шекербек, Шеркулов. Анын баласы мына Манас тиги Намазбек, небересине чейин комузчу. Анан Көк Кашатта башка ата албагандар, комузчулар көп. Өтүп кеткендер бар. Андан башка Эркесары, Серет деген комузчулар чыккан. Анан комузчулардын эң атактуусу Жантакбай болгон. Жантакбай деген комузчу Черкенде кадимки кээбирки комуздун кайрыгынан сөздү түшүнүүгө болот дечи. Атайдын таятасы. Жантакбай комузчу. Эми бул жерде жанагы Сүйүнбай Эралиевдин таятасы Орозбай деген киши өтө чоң комузчу болгон. Анан кээбиркилер ушакпы, башка айтып жүрөт, бир кезде Актамак, Көк тамакты Орозбай жечү экен деп. Бирок эми Атайдыкы дечи, бирок Орозбай жөнүндө да эл ичинде сакталып калган. Анан талас таланттардын мекени да. Берде Назар деген Манас чыккан. Берден жеңи жок акын, өтө акын чыккан. Таластын башында жанагы Үмөталы, анын атасы өтө акындан жеңилип калган Жапуулу. Талас бул чынын айтканда талас кетментөө чынында таланттардын мекени сыяктуу көрүнөт. Ар бир аймактын өзүнүн таланты бар. Ошол таланттардын өзүнүн орду бар. Бирок таланттын чөйрөсүнө чоңойгон адамдардын кандай жан дүйнөсүнө талант акырындап башкалардан да сиңип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн талас бул таланттардын уясы. Кыргыздын башка жерлерин кемсинтүүгө болбойт, баарында талант бар. Мына жерге талда Мелкан өтүп кетти, жаш Косубекова. Мелка менен бирге Кулболдиевдин менен окуган Салманов, Касымов өтүп кетти. Биргесте Атайдын эрдиги кайсында турат.
Ал кыргыз жана комузчулардын ансамблин түзгөн. Жалаңөз эмес, эки жагында эки окуучусу менен ошонун бири кул болду дейт деген, кийин кыргыз комузчуларын тарбиялады. Мен жакшы билем ал ишини. Эми кыргыз кур эмес да, биз бардык жагынан таласты. Кемсинтпей эле мактай берсек болот. Дагы бир нерсени айтайын деп атам да, өткөндө эле бир маекти угуп калдым да, ошондо айтып атат, ошол баягы адабиятка сын жетишпей атат. Кыргыздын адабиятына сын жетишпей атат. Анан ошол сын жетпегенден баягы жакшы чыгармалар элге чыга албай атат деген сыяктуу кылып ойду айтты да. Ошол эле жакында дагы бир маектен угуп калдым. Манасчылар дагы жакшы илгеркидей манас айта албай атат. Комузчулар илгеркидей комуз черте албай атат. Айтышчылар андан бетер деп ушундай сыяктуу майдаланып кетти деген сыяктуу пикирлерди угуп калып атам да. Анан сиздин оюңуз кандай негизи? Мунун баары сенин сөзүңдө чындыктар жатат. Жана манас жөнүндө айтып атып мен айтпадымбы? Жаңы вариант түзөбүз деген манасчылар көбөйүп кетти. Кудай мындан сактасын, чоюп отуруп айрып албасак болду деп. Комузчулар да ошондой. Мисалы Токтогулга, Ниязалыга жете комузчулар. Тиги көлдөн чыккан Мураталыга, Карамолдого мен өзүм тирүүгесинде көрүп калган тиги Ибрай Тумановго жеткен өсүнчө комузчулар жок. Бар эми ичинде. Бирок ошолордон үлгү алып, асыр кыргыздын искусствосун сактап калган дагы эле эски кайрыктар көбү. Менин оюмча жанагы сынган бугу сыяктуу күүлөрдүн жаралышы бул тарыхта бир келе турган окуя. Комузчулар да болуп атат. Анан айтып атасың адабият. Адабият цензурадан аксап калды. Цензура деп мен орусча айтып атам. Бир кезде адабиятты талдап турган көркөм жетекчилик бар болчу. Адабиятты окуп көрүп эмнеси жагат, эмнеси жакпайт. Анан кийин ошолордун кол коюусу менен басмага кетчи. Азыр андай жок. Өсүп ачып алган басмаканалар көп. Акча төлөсө каалагандай китептер чыгып атат. Кээ бирки китептер бар. Эми колго алып окугуң да келбейт. Мүмкүн менин китептеримди да бирөө айтар. Бирок мен басмаканадан бир тоона барып калдым да. Анан кийин бул Кыргызстанда жанагы бир кезде Суонбердиев жетектеген комбинат бар болчу, басмакана. Ошол жерден баары илгелип өтчү. Азыр басмакананын баары жаман эмес, жакшылары бар. Бирок адабиятты талдап туруп, мынагы басмага ылайык эмес экен деп жол бербей кое турган уюм жок. Ар ким, мен өзүм билем, өтүгүм төргүлем болуп эле бастырып алып атпайбыз. Эмне деп айтса болот? Чаржайттыкка жол берилген жерде, анан илимий талдоо жок болгон жерде ката кетет да. Мен бир жаш адамдын китебин билем. Жөн эле айылдын адамдарын тисмелеп жазып койгон китеп. Анын ичинде мамлекетке пайыз эмес, зыян келтиргендер деле бар. Барын эле катар тисмелеп койгон китеп. Ошондой китептерге жол берилип атканда адабияттын тазалыгы жок болуп атат да. Анан дагы бир суроо да, сиз ошол физик мугалиммин деп атпайсызбы? Кыйналган жоксузбу, чоң ата? Жок, сурап калдым. Физик мугалиммин деп атпайсызбы? Ошол боюнча дагы мындай эмнелерге таң каласыз? Ушундай бир ааламдын эмнелерине таң каласыз? Ошо өзүңүз баягы өмүр бою сабак берип жүргөн ошол физик мугалим катары эмнелерге, ошо ааламдагы жылдыздардын эмнелерине таң каласыз? Ошо илимдин өзүнөн эмнеге таң калып, ушундай экен да деп бир таң калган учурларыңыз болобу? Таң калган учурларым абдан көп. Бирок мен кээ бирки окумуштуулардын билбей туруп эле көрүнгөндө сүйрөлүп жатканына таң калып атам. Анткени мына асырда америкалыктар менен англичандарбы бирдиктүү материал изилдеп атат окшойт. Кыргыздын кадрларынын ичинен да
кадимки Англиянын атактуу окумуштуусу Исаак Ньютондорду. Керек болсо Германиядан чыгып анан өмүрү Америкадан бүткөн Альберт Эйнштейнди сындап жазган окумуштуулар чыккан. Самат деген, Самат Кадыров деген бар болчу. Англисче чыккан статьялар. А кыргыздар биз баалабай жатабыз. А биз дүйнөнү карап туруп, дүйнөнүн касиеттеринин али 1%-ин билген жокпуз толук. Ошолорду изилдеп, тактап, адамдын пайдасына, колдоонун ордуна адамга зыян келтирүүчү, кан төгүүчү куралдарды жасап аткан адамдардын пейилине таң калып атам. Мисалы, ааламдагы нерселер экиге бөлүнөт. Бул макроскоптук чоң нерселер, микродүйнө. Мына микродүйнөнү иштештирип алып, атом бомбасын, ядролук куралдын баарын жасап атабыз. Көзгө көрүнбөгөн майда бөлүкчөлөрү жарылган учурда талкалайт да дүйнөнү. Азыр Кудай сактасын, ядролук согуш чыгып кетсе, адам коому жашай алабы, жокпу, кеп ошондо. Ошон үчүн Кудайдан көп өлкөлөрдүн жетекчилерине нысап берсе экен деп тилеп келем да. Рахмат сизге атайын, ушул ден соолугуңузга карабай, кандай болсо дагы ушул кыргыз элге аз да болсо кичине насаат болсо насааттан, сунуш болсо сунуштан, деги эле ойлорум болсо ойлорумдан айтып коеюн деп атайын убактыңызды бөлүп келгениңизге абдан ыраазы болуп отурабыз сизге. Ден соолугуңуз чың болсун. Мындан ары дагы ушул жакшы саламаттыкты тилейбиз сизге. Өмүрүңүз дагы узун болсун. Ушун менен биздин маек аягына чыкты. Сизге чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, ушун менен биздин бүгүнкү кезектеги чыгарылышыбыз аягына чыкты. Бизде конокто Жазуучулар союзу, Улуттук Кыргызстан Жазуучулар союзунун мүчөсү, Журналисттер союзунун мүчөсү, жазуучу агайыбыз Кесик Сары Исаков агай болду. Агай, саламатта болуңуз дайыма.